Иран Израилге 400 ракета менен чабуул кылды. Иран Израиль тарапты көздөй 400 ракета коюп берди. Бул тууралуу Иерусалим пост басылмасы жазды. Израилдин бардык аймагында үн күчөткүч жаңырды. Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагаринин айтымында АКШ Израилге Ирандан жакын убакта пландалган ракеталык чабуул болот деп эскерткен. Бирок ал кезде Тегеран тараптан эч кандай аба коркунучу жаралган эмес. Эске салсак, буунун жыйынында Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иран Израилге кол салса, аларга карата катуу жооп болорун билдирген. Израилдеги шаарда көчөдөн ок атылып 8 адам каза тапты. Израилдин Тель-Авив шаарында көчөдөн ок атылып кеминде 8 адам каза болду. Дагы бир нече адам жаракат алганын өлкөнүн полициясы билдирди. Окуя 1-октябрда кечинде болду. Полициянын маалыматы боюнча аялдаманын жанынан ок аткан 2 эркек киши ошол жерден жок кылынды. Бул окуя теракт катары бааланып жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Бем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Чүйдө 17 жаштагы Анель Талайбекова дайынсыз болуп жатат. Аламөдүн районунда дайынсыз жоголгон жаран изделүүдө. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 1-октябрь күнү Аламөдүн Рипке жаран арыз менен кайрылып, 2007-жылы туулган Анель Талайбекова аттуу кыз 30-сентябрь күнү саат 22:00 чамасында үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайрылып арбаганын билдирген. Белгилери: бою 170-174 см, чачы күрөң түстө, ийине чейин, көзү күрөң, мурду кырдач, кийген кийими ак толстовка, үстүнө кара жилет, кара шым жана кара ак түстөгү спорт бут кийими. Урматтуу жарандар, Анель Талайбекованы көргөн билгендер болсо 102 же болбосо 03 12 363 527 нөмөт бөлүмүнө билдирсеңиздер болот. Булак Серепкежи. Бишкекте унааларын аялдамага токтоткон айдоочулар айыпка жыгылууда. Бишкекте унааларын аялдамага токтоткон айдоочуларга рейд жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматтан билдиришти. Маалым болгондой, унаасын аялдамага токтоткон айдоочуларга айып пул жазылып берилүүдө. Бул иштер күн сайын жүргүзүлөт. Япониядагы аэропорттун учуу тилкесинде жарылуу болду. Япониянын Миядзаки префектурасында аэропорттун учуу тилкесинде жарылуу болду. Бул тууралуу Никей агенттиги өрт өчүрүү кызматтарына шилтеме берип билдирди. Миядзаки аэропортунда жарылуу орун алды. Азырынча чоо жайы белгисиз деп айтылат маалыматта. Жарылуу 2-октябрда саат 8:10 чамасында болуп, анын кесипеттен учуу тилкесинде 7 чарчы метр аянтта тешиктер пайда болуп, тилке жарактан чыккан. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Учурда учуу конуу тилкеси жабык, каттамдар токтотулду. Аэропорт Миядзаки шаарынан 7 километр алыстыкта жайгашкан. 1943-жылы мурдагы жайык аскердик деңиз базасынын ордуна курулган. Мас абалында кармалган айдоочу сот департаментинин кызматтык көйлөгүн көрсөткөн. Милициянын кайгыл кызматы маалымат таратып, мас абалында кармалган айдоочу жогорку соттун алдындагы сот департаментинин кызматтык көйлөгүн көрсөткөнүн айтып, видео менен бөлүштү. Медициналык текшерүүдө киши унааны мас абалында башкарганы тастыкталган. Сот департаменти журналисттерге маалымат берип, мас абалында унаа башкарган кызматкерине чара көрүлөрүн билдиришти. Скорее всего, запах почувствовали, да? Я даже слышал. Начал.
Я. В рамках закона поедем на свидетельствование. Я на упор. По первым подозрениям сотрудника. Сотрудник подозревает. В рамках закона поедем. Товарищ инспектор. Ош шаарындагы ири өрт. Ош шаарында жайгашкан турак үйдө ири өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, бүгүн 2 октябрда Ош шаарынын Курбанов көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттө жүрүгү саат 3:13 бир бөлүм, кошумча саат 3:42 4, жалпы 5 көчүрмөн эсеп тартылган. Кийинчерээк маалым болгондой, Кыргызстан Катар жана Түндүк Корея менен ойнойт. Машыгууларга 30 спортчу чакырылды. Кыргыз футбол биримдиги дүйнө чемпионатына тандоо оюндарына даярдык көрүү үчүн машыгууларга чакырылган спортчулардын тизмесин жарыялады. Машыгууларга жалпы 30 оюнчу чакырылып, кеңейтилген тизмеге кирген. Алар Сауд Арабиянын Жидда шаарында октябрда өтө турган 2 бетишке даярданат. Кыргызстан 10 октябрда Катар менен Конукто жана 15 октябрда Түндүк Корея менен Бишкекте ойнойт. Машыгуулар 3 октябрдан 8 октябрга чейин уланып, анын жыйынтыгы менен 23 оюнчу тандалып алып, соңку тизмеге кирет. 1 октябрдын кечинде Иран Израилдин аймагын ракета менен аткылады. Тегеран бул соккулар Хезболла жана Хамас тобунун лидерлеринин өлүмүнө жооп болгонун билдирүүдө. 1 октябрдын кечинде Иран Израилдин бир катар аймактарын баллистикалык ракеталар менен аткылады. Тегерандын бул кадамы АКШ террордук уюм деп тааныган Хезболла тобуна каршы Израиль армиясынын Ливандагы операцияларына